Leylek degende көбүнчө азыр мына азыркы Разаков шаары, Исфан аймагы, Сүлүктү аймагы кичине эле чакан болуп, бул жагы Leylek коргон катыраң төө жайлоо менен болгон. Кийинчерээк Ысхак Разаковдун Кыргызстанды жетектеп, өзүнүн айланасында бир топ чыгаан инсандар менен иштеп турган учурда ушу Кыргызстандын анын ичинде Leylектин чек арасыны бекемдөө, аймакты кеңейтирүү максатында мына Кулунду каналыны курулушуну 50-жылдары, андан кийинки 70-80 жылдары арка өрөөнүн өздөштүрүлүшү бул дагы мына ушул улуу Ысхак Разаковдун жана Leylek элинин чоң эмгеги менен өздөштүрүлгөн. Андан бул жакта учурунда ата мекенди коргоо жылдарында Leylek элиден баатырлар, Советтер Союзунун баатыры Самат Садыков Leylектин ушу аймагынан болуп, андан Шады Жураев деген алгачкы Санкт-Петербургда Высший военный академияны бүткөн аскер комиссары Шады Жураев жана ошо ата мекенди коргоо жылдары 42-43 жылдары жалпы Кыргызстанда саналуу болгон, ошонун ичинде түштүк батыштагы алгачкы военный истребитель аскер учкучу Сапар Ормошов дагы мына ушу Leylek аймагынан болуп мекенди коргоого салым кошкон. Бул жактан эми мындай эмгек адамдарын айтсак эгер, бул жактан мына Рүстөм Жолбаев деген эмгектин баатыры, социалисттик эмгектин баатыры дейт эле. Мына ушул адамдар чыккан, акын, жазуучулар, окумуштуулар, мына окумуштуулар Шералы Жапаров деген илимдин доктору, профессор Бишкекте, андан кийин Закир Эралиев деген улуттук университетте алдагы илимдин доктору, профессор, медицина тармагы боюнча, юридика илимдери боюнча кандидат докторлар бул жактан чыккан. Андан кийин акын жазуучулардан Абдырайым Шама, Курбаналы Сабыров деген Эчен деген, Молла Шайдылла деген бул жактан Улама Салы деген акындар, азыркы күндө Атакул Жакыпов, Абдулла Дооров деген дагы бир топ акындарыбыз бар. Жана өнөр адамдарыдан Бабаравшан Тургунбаев жана башка бир топ инсандарыбыз менен сыймыктанабыз. Мына ушулардын бардыгыны мына ушу Leylek жана Leylектер тарыхы китебинде байыркы замандан бүгүнкү күнгө чейин жана мындан ары Leylek аймагынын Кыргызстандын курамында болуп туруп, дагы 500.000 жылга келечекте өнүгүү перспективасыны мына бул жерде бергенмин. Бул менин Разаков боюнча экинчи китебим. Бул Разаковдун инсандык дагы, лидерлик дагы өзгөчөлүктөрү берилген. Мына ушул жерде Разаковдун бир ооз сөзүнү айтып кетким келет. Ушу бүгүнкү күнгө өтө кымбат сөз. Ал сөз кайсы дегенде, бардык деңгээлдеги жетекчилерге кайрылып мындай айткан сөзү бар экен: "Ээлеген кызматыңдан адамдыгың бийик болсун" деген. Карасаңыз, эчен кандай бир кымбат сөздөр да. Эгер жана бул жерде дагы бир өзгөчөлүгү, мен Ысхак Разаковдун жетекчилик сыры деген анын 24 ушу Кыргызстанды өнүгүүгө алып келген 24 Ысхак Разаковдун 24 сыры, жетекчилик сырыны бул жерде бердим. Акырында бүгүнкү күндө жалпы Leylek эле эмес, Кыргызстанда ушундай бир жаштарыбыздын таалим тарбиясыны, инсандык сапаттарыны өстүрүү үчүн өзүн өзү тарбиялоо, асыл инсандык сапат деген китебимди жазып, энелер мектеби аркылуу Кыргызстанга жайылтууну иш боюнча иш алып барып жатам. Кудайга шүгүр, бул боюнча азыр Кыргыз Билим берүү министрлиги, Каныбек Капашев колдоп, жана жогорку кеңештен социалдык тармак колдоп бир топ иштер жасалып атат. Кудай кааласа биз качан гана жаштарыбызды өзүнү өзү тарбиялоого алып келсек, ошондо чыныгы улуу инсандар пайда болот деп ойлоймун. Мына сиздердин бая эжей берген багытыңыз боюнча, сурооңуз боюнча, жаңылык эгерде жаңылык болуп турбаса, коомдо өнүгүү болбойт. Ошонун ичинде бирок ошол жаңылыкты сиздер сыяктуу баалап, колдоп, анан ошого көңүл бурган адамдар болгондо гана жаңылык өнөт экен, өсөт экен. Антпесе тунчугуп,
Андан дагы өкүнүчтүүсү тоскоолдук өтө көп болот экен. Ушунда сөзүмдүн акырында жалпы дүйнөгө, анын ичинде Кыргызстаныбызга жана анын ичинде лейлегибизге тынчтык, аманчылык, ден соолук, жаштарга өмүр каалаймын. Эң башкысы элибиз ушу чек араларыбыз тынч жол менен чечилип, элибиз тынч болсун, жаштарыбыз өмүрлүү болсун. Анан жетекчилерибиз жакшы жол менен Кыргызстаныбызды бир мындай дүйнө суктана турган өнүгүү жолуга алып чыксын. Ошого биздин элибиз татыктуу деп ойлойм.